Assalomu alaykum, qandaysiz? Gulsina апа, жакшы турасызбы? Шүгүр. 21 кылым жакшы кылым экен, анткени сиз менен телефондон сүйлөшүп жүрүп мына бүгүн биринчи жолу көрүшүп атам. Анан ар бир биздин аксакалдарыбыз, карыяларыбыз биздин казынада канча тажрыйба, канча өмүрдө көргөн, билген нерсе бар. Ошон үчүн мен эле угуп кетпейин, эл журт билсин, жаштар да уксун деп, анан сөзгө тартып атам сизди. Кудай буюрса аны YouTube каналыма коеюн деп атам. Амансызбы, тынчсызбы? Кандай келип алдыңыз? Кудайга шүгүр, чоң рахмат. Кар жатпас, кара кочкорго кар жаган турбайбы? Быйыл Кудайга шүгүр, эл да аябай кубанычта болуп атат. Ушул көптөн бери кар жаашы эмес эле, бул өзү жакшы нерсенин бир жышааны деп элдер абдан кубанып атат. 30 сантиметрге жетти деп. Канча жыл болду эле жаабаганына? Ушу бир 4 жылдай болуп калган экен. Такырында мынчалык кар кичине себелеп өтчү эле. Анда кар жатпас, кара кочкор деп бекер айтат экен да, кар жатат экен да. Бекеринен ошо кар жатпас, кара кочкор деп айтылган экен да. Өмүрү жааш эмес экен, башка жактын баары аппак болуп турса, биздин кочкор капкара. Береке берсин. Алла таала берекелүү кылсын. Рахмат, шүгүр, рахмат. Азыр болсо бала бакыран үйүнө келдиңиз Бишкек тарапка. Ооба, балдар, негизи өзүм Кочкордо турам. Кочкордо Абашкам экөөбүздүн куруп койгон кичинекей үйүбүз бар. Ошол жерде жашап балдар менен балдардын жанында, эл журттун жанында дегендей. Анан бирок ушу чалдын кайтыш болгонуна 4-4 жыл болуп баратат. Чал кайтыш болгондон бери бияка балдарга келип, балдар бир жерде эле кечке тура бербей деп, анын үстүнө өзүм да ден соолукка байланыштуу көбүрөөк ооруп калам. Ой, оорубаңыз. Азыр эми мына сөзүңүздөн бир суроо пайда болуп атат да. Абышкам кайтыш болуп кетти деп атпайсызбы? Азыр эми канча жубайлар, жаштар ынтымак боло албай атат, биринин кадырын бири билбей атат, урушуп талашып атат. Ошолорго эмне деп айта аласыз? Мына Абышкаңыз кайтыш болуп кеткенден кийин бир арман болду, күйөөгө кандай мамиле кылыш керек экен? Кандай мамиле кылдыңыз эле? Кап дагы да мындай кылсам болот дедиңизби, кадырын билдиңизби? Бул сөзсүз болот экен. Канчалык экөөбүз 60 жыл жашап, ушунча мен бактылуу турмуш жашаптырмын. Мен өткөн жашоом үчүн өкүнбөймүн. Бирок ошентсе дагы биз дайым эле адамдын кадырын биле бербейт экенбиз. Адам кадыры өткөндөн кийин өтө билинет экен. Мен чал кайтыш болгондон кийин, башкача айтканда, балдардан уялып жүрдүм, депрессияга түштүм өзүмчө. Жалгыздык деген башка келет экен. Балдарың менен жыргап ойноп күлүп турсаң деле, баары бир баягы чалыңа балдарга айткан сөз чалыңа айта албайсың да, чалыңа айткан сөздү балдарга айта албайсың. Өзүнчө бир чалың менен жүргөн күндөр башкача болот экен. Анан мен ошон үчүн азыркы жаштарга айтар элем, адам жашоону бири-бирин баалап өткөрүш керек. Ошондо жашоо жакшы болот. Адам деген артыкча кыз балдар, ошо эн атасы кыз балдарга төрөлгөндөн баштап эле ошо акырын тарбия бере бериш керек. Кыз кандай болуш керек, кыз бияка барган жерде жагымдуу болуш керек, күйөөгө күйүмдүү болуш керек. Эркектин келгенде жакшынакай кылып жадырап күлүп тозуп алса, жумуштан келгенде эркек чарчап кыйналып келет. Жумуштан келгенде бакыт деген эмне? Жумуштан келгенде үйдө аялың жаркылдап тозуп алса, балдарың аман эсен жаныңда турса, андан артык бакыт барбы? Ошон үчүн кыздар өзүнүн жарын тапкандан кийин ошо жерге түбөлүк жашайм деп ата энесинен ажырап ошол жака баргандан кийин, менин оюмча кыз бала ошо жерге таштай сиңип, суудай сиңип, таштай катып ошо жерге түбөлүк мен ушул жактыкмын деп туруп, кээде болот да турмушта, төркүн жагын эле тарта берген. Андай кылбай, эки жакта бирдей ойлоп, конечно, ата энесин да унута албайт. Бирок ошентсе дагы келин болуп баргандан кийин өзүнүн вазифасын жакшы аткарып, ой, мен ушул үйгө жагымдуу болоюн, ушул тиги дагы баласын мендей кылып өстүрдү да. Азыр мисалы ошо айтпайсызбы, жанагы эми күйөө балдар деле жакшы болсун, келиндер деле жакшы болсун, эми сый урмат эки тараптан болот да. Айтайын дегеним, ушул анча-мынча келишпей аткан, урушуп аткан үй-бүлөлөргө эмне деп айтат элеңиз? Ошо келишпей аткан үй-бүлөлөргө эми өзүң айткандай, келин дагы, күйөө бала дагы экөө тең башка жактын тарбиясынан келген балдар. Анан бирок ошол өзүнүн бакшы өзү каалоосу менен барып, ошол үйгө бүлө болом деп баргандан кийин, ошол жерден ысыгына, суугуна тоңуп, кары кишилерди сыйлап, кандай күнөө кетип атса дагы көрсө көрмөксөн, көзүң жаманды көрбөй, кулагың жаманды укпай, колдон келишинче ата, апа деп сыйлап койсоң, менимче таптакыр ушунчалык бир кайтар дүйнө таш адам болбосо, кайтар дүйнө болот деп ойлойм. Анткени бул сый эки жака тең. Анан кайненелерден да кетет. Энелер дагы сен өзүңдүн кызыңды келиндин ордуна элестетишиң керек. Сенин кызың да бирөөгө барып ушундай келин болуп турат.
бир эле башка үйдө 18 жылбы 20 жылбы чоңоюп туруп эле анан кийин башка бирөөнүн бүлөсүнө барыш бул оңой нерсе эмес. Мен кыз балдарды баатыр деп элестетип бирөөнүн үйүнө барып алып эле бир 15-20 кандай кайненесиз? Сиз келиндериңизди чакырып алчы, биякта бар деп тамашалап коеюнчу. Мен ойлойм эми өзүмчө, анткени мен өзүмдүн кайненем жакшы адам болчу да. Ушунчалык жакшы адам болчу. Биз кайненем экөөбүз аябай жакшы ынтымакта жашадык. Ошондуктан же ошол мага таасир эттиби? Мен да келиндеримди өз кызымдай көрөм, келиндерим да мени өзүнүн энесиндей көрөт. Абышкаңыз угуш барганда чоң кызмат иштеген экен, Ооба, абышкам 15 жыл райкомдун, 5 жыл 3-чү, 10 жыл 2-чи секретарь. Азырча айтканда зам аким болуптур да. Кочкор азыркы неме боюнча зам аким го. Ошо Кочкор районунда 15 жыл Курчубек Акназаров менен иштешип келдим. Курчубек Акназаров, кыргыз эл баатыры менен легендардуу. Ал кишиден эмнени үйрөндүңүздөр? Курчубек Акназаровдон. Ал кишиден ушунчалык жумушка берилгендикти, тактыкты, чынчылдыкты, анан мээнеткечтикти үйрөндүк да. Канчалык эмгек кылсаң, аракеттен берекет чыгат деген чындык экен. Ошол Алла Таала деле өзү ошол аракетиңди ар дайым кайтар дейт экен, ар дайым өзүңө жакшылык менен келет экен. Ушунчалык ал киши чынчыл болчу, бизди ошого үйрөттү. Ал эмес ал кишинин жолдошуна мен азыр өзүм кайненем катарында эсептешим ушунчалык устат болуп калыптыр да. Тарбия алдым. Ал киши мага устат болуп калды. Мага айтышат да, ушу Кочкорду мисалы кайсыл арык, кайсыл көчө, кайсыл кимдин үйү кайда экенине бери билчү дейт го, ошол чынбы? Акназаровда. Чындыгында эле ошондой болчу. Ал киши өтө кырак киши болчу. Мындай карап туруп ошол кишинин кандай экенин айтпаган менен өзү жүрөгүндө сезип, анан ошол киши жөнүндө өзү кандай экенин билдирип койчу да. Эми ал кишинин атактуу достору көп болсо керек. Эми атактуу киши ошодон кимдер менен тааныштыңыз, эбепке себеп болуп? Эбепке себеп болуп ошол кишинин аркасы менен Чыңгыз Төрөкулович менен таанышып калдым. Айтматов менен. Ошодон айтыңызчы. Ал киши менен ошолор менен алар таластык катарында катышыш экен. Анан агайларына барып калып, ошол бир бизге туз насип буйруп калды окшойт. Ошол кишилер менен чогуу болуңуздар дегенинен эч ким жок эле өзүбүз узкий чөйрө менен чогуу болуп калдык. Мен ошол күндөрдү ойлосом, азыр өзүм жаш болсом да ушунчалык мен бактылуу адам экенмин деп, ушундай жакшы адамдардын тарбиясында, ошо жакшы адамдардын жакшы кишилери менен, кыргызда сөз бар го, жамандан адаш, жакшыга жанаш деген. Ошол жакшылардын сөздөрү, жакшылардын мамилеси, ушунун баары адамга чоң таасир этет экен. Мисалы Айтматовдун бир кандай сөздөрү, кандай мамилелери дейт? Ал кишинин мага өтө жөнөкөйлүгү жакты. Жөнөкөйлүгү, анан бир сөздөрү эсиңизде калдыбы? Абдан жөнөкөй экен. Анан ал кишинин бир сөзү калды. Балдар, айланайындар. Бул турмушта сыноо өтө көп болот. Дайым ошо сыноого туруштук бергиле. Турмушту жеңе билгиле, оорчулукту жеңе билгиле, чыдамкай болгула. Эмне гана өткөн жок менин башымдан. Ошонун баарын жеңсеңер, анан силерге ийгилик келет. Ошонун баарына чыдаш керек деп, ошо киши өзүнүн башынан өткөн баягы китептеги жазып жүргөн каарманынын атын айтты. Ысмайыл деген уурунун тукумдарынан Али да бар. Ошол жалгыз уюбуз апамдын сиңдиси, анан кийин Роза, Аскар, Илгиз ушу мени менен 6 жашачубуз дейт бир үйдө. Анан жалгыз ошо атамды жанагынтип эл душманы деп кармап кеткенден кийин бизге карантө түшүп калды деп айтты. Анан эми кандай турмуш болот деп ушул апамдын төркүндөрү жактан бир уйду бериштиле дейт, саап угул кылалы деп. Ошол бооз уй, ошол эми туйт жай келсе деп апам ушу бизге аябай мынакей эми жазында туйт ушул уй. Ошого чейин жакшы баккыла десе, мен ошонун аркасынан түшүп, ушунчалык элден арткан үртөн тамактап келип туруп, чөп чарга аралаштырып кошуп, ушу бала баккандай кылып багып, ушундан көп үмүт кылып күтүп жүрсөк, ошол уюбузду бир күнү уурдап кетиптир дейт. Ошондо мен өңгүрөп ыйладым дейт. Үйгө келип айтып, баарыбыз ыйладык дейт. Анткени биз ошол уйдан көп үмүт кылып жүргөнбүз дейт да. Бул туурса айран ичебиз, сүт ичебиз, каймак жейбиз деп ушунчалык тоюп жүрдүк эле дейт. Ошол сөзү мен просто ушундай угуп отуруп, жүрөгүмдү зырылдатып, көзүмө жаш алдым кадимкидей. Анткени менин жолдошумдун турмушу да ошондой болду да. Дегдомдо өстү, Жумгалдын Дегдомдо өстү, Кочкордун Дегдомдо болду. Акырында Атбашынын Дегдомдо болду. Дегдомдон окуп, Дегдомдон чоңоюп, атасы 3 жашында өлүп калган экен. Анан кайненебиз, өзүбүздөн кийин бир эле кайным бар. Ошол экөөнү, анан дагы бир кайнежебиз бар экен. Ушу үчөөнү эптеп ар кимден айтып калчы, мен мал болуп чөп жеген жокмун.
ит болуп жугунду жеген жокмун, эмнени гана көрбөдүм деп кайненем заргакша ыйлабеген күндөр болчу. Анан кийин ошентип кыйындык менен чоңойтуп анан Сиз кимдин кызысыз? мен болсо чынын айтайын, андай турмушту көргөн жокмун. Мен жалгыз кыз болуп, атам ошол кезде Ысык көлдө Торайгыр деген жерде башкарма болчу. Сиз башкарманын кызы кантип детдомдогу балага тийдиңиз? Азыркылар бок тийбейм этилер да, мага бай керек, мага бий керек. Ал кезде же Алла Таалам мага ошондой тагдырыма ошону жаздыбы, же Жазды, ошон үчүн болду же да. өзүмдүн ошо тагдырдын жазуусу болду окшойт. Анан өзүмдүн ошол адамды баалай билгендигим, мен атам башкарма болгону менен жөнөкөй киши болчу. Чоң атам молдо киши болчу. Дайым мындай акыйкат жөнүндө, туура жүрүү жөнүндө, адамды туура байлоо жөнүндө баалап, ушундай адамдын жакшы менен жаманды ажыратып жүргүлө деп көп мындай өзү айтар эле да. Анан экөөбүз сүйлөшүп калганда мен бул жолдошумдун чынчылдыгына ашык болдум, чындыгына. Ушунусун бааладым. Бул болгон Бир эле чынчылдыгына, өң келбетине эмес. Өң келбетине да караган жокмун. Ушунчалык жүрөгү таза, чынчыл болгонун, анткени бул жашырбай дегдомдо өскөнүн айтып берди. Эч нерсеси жок экенин айтып берди. Анткени мурда жигиттер, кыздар ошентсе ренжийт деп, качат деп айтпайт эле да. Жашырып, даже бирөөнүн костюмун кийип свидание чыкканын айтып берди. Ошонун баарын айтып экөөбүз таанышкандан кийин мага ушунчалык жүргөн жүрүмү, өзүнүн мындай боорукерлиги, назиктиги, анан турмуштан көп нерсени көргөндүгү менин көзүм, жүрөгүм сезип турду да. Эмнегедир мага ушунчалык чынчылдык аябай жакты да. Чын, анан назик. Абдан назик. Такыр бирөөнүн көңүлүн сындырбай, ошол жерде мындай көп мындай башка достору бар, жигиттери бар. Кантип жетекчи болуп иштеди? Азыр мисалы айтышат да, жетекчи деген катуу болуш керек, кыйкырыш керек, сөгүнүш керек деп. Ал туура эмеспи? Эми ал сөгүнчү мезгил, кыйкырышы мезгилдин дагы өзүнүн учуру бар. Эгерде өзү адамкерчилиги менен өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, акырын эле жеткире сөз менен айтса деле тарбиялаганга болот. Түшүнөт ошол деле жеткиликтүү кылып. Мисалы үчүн Курчубек Назарович деле өзүнүн иштешкен кишилерине мындай өмүрү катуу айтып көргөн адам эмес. Акырын гана уялтып койчу. Ошол уят өлүмүнөн катуу деген кыргызда жакшы сөз бар да. Эгер өзүңдүн жүрөгүң нукура таза болсо, ошол бир эле уят сөз сен үчүн өлүм. Ошондо экинчи кайталабайын деп аракет кылат да. Анан ошол мен ойлойм, бул дегдомдон, мен ошо дегдомдун мугалимдерине азыр ыраазымын. Ушулар өзү да айтып калчу, бир эки мугалимин, ушул мугалимдердин. Анан ошолордон тарбия алган бул деле өзү бирөөгө катуу айтчу эмес, бирок бир айтса уялтараак айтып койчу. Акырын гана жылмакай, жылуу сөз менен катуу айтып койчу. Ошол эле үй бүлөдө да ошентип койчу. Болгон сөзү ачуусу келгенде бай болгур деп койчу. Караң, ачууланганда дагы бай болгур, ачуусу келип кеткенде. Өлкөнүн өз көөр дегендей. Бай болгур деп. Жолуң болгур. Ушул эки сөз бар эле. Бай болгур, жолуң болгур. Жолуң болгур деп туруп, эми аялбыз да кээденен бери аялдык нерсе кылып, турмушта жетпеген эмени дигилдигиндей бул мындай жашап атат, биз ушинтип эле жүрө береличи, дигипи деген сөзгө айтканда, жолуң болгур, чайыңды жөө берчи деп чыгып кетип калчу. Убакыт чечет баарын. Бирок мына сиз айтып атпайсызбы, ушул дүнүйө биз жүрө беребизби деген менен ал деле маанилүү эмес бекен? Эң маанилүү эмне экен өмүрдө? Өмүрдө эң маанилүү бул ынтымак экен. Ынтымак алды ырыс деген сөздүн калети жок экен. Мен ойлойм, ушундай, мен азыр шүгүр дейм, мен азыр өзүмдү чексиз бактылуу адам деп сезем. Анткени мен бала чакам бар, эл журтум бар, мына сага окшогон балдар менен таанышып отурам, эл журт небере чөбөрө күтүп отурам, далай жакшы нерселерди көрдүк, жакшы адамдар менен туздаш, даамдаш болдук, жакшылар менен шериктеш болдук, кызматташ болдук дегендей, хандарбектер менен чай ичиштик. Анан ошон үчүн мен өзүм чексиз бактылуумун деп эсептейм. Мен ошол бактылуулукту ошол неме менен жеңдик деп ойлойм да, ынтымак менен. Экөөбүз баардыгына чыдап келдик. Абдан оор күндөрүбүз деле болду. Экөөбүз бир эпизодду айтып берейин. Бир күнү илгери индийский кино деген аябай мода болчу. 25 тыйындан бир сериясы, анан 2 сериялуу болор эле. Ушу Любовь и слезы деген бир кино чыкты эле. Ошону стенд кезде көрсөк дегенде, Ысык көлдө болуптур кинотеатр, Манаста экен, биякта экен, Октябрда экен деп сурап туруп келебиз. Анан бир күнү Октябрь кинотеатрына стипендия алабыз экөөбүздөн. Анан мен атам деле кийин уже мен үйлөнгөндө башкарма болбой калды. Ал деле өзүнүн немесин согуп калды. Анан астына мен көпчүлүк убакыт өзүм намыстанып, жетет, баары бар, ата баары бар, шүгүр деп эч нерсе муктаж кылган жокмун да кишини. Анан ошентип анан намыстанып, анан ал экөөбүз анан акыркы калган 25 тыйыныбызга
эмне кылыш керек? Киного барыш керек. Бир эле бар экен, ошондо 2 серияга жеткидей, экөөбүзгө жеткидей. Анан үйдө нан жок. Анан энем байкуш бир карапа берди эле, ушул ачкыл жарба деген жакшы болот. Бул витамин балам. Сен өзүң врачсың, мынакей. Витаминдүү болот бобуреки деп анан жарма жасаганды үйрөтүп, ошол карапага жарма жасачубуз. Ошол жарманын үстүнө дагы талкандан чалып ичип алып эле, жетет ушул эле. Ачпайт курсагыбыз, кинону көрүп келели, уже бул акыркы неде эле жүрөт экен деп, акыркы жомодо деп. Экөөбүз киного келатабыз. Анан кийин жамгыр, күз айы жамгыр жаап турат. Анан Гарсполком филармониянын бер жагында, ошол жерде Гарсполком болчу жана менен маңдайы. Техникум бар го, ошонун маңдайы. Анан экөөбүз бир зонтиктин астында келатабыз, шүмшүп ишип. Анан кийин курсакта жармадан башка эчтеке жок. Анан бирок зато көңүлүбүз шат. Анан бир серин элдер астынан өтүп аткан. Анан мен айттым, жолдошумдун аты Адамкали да. Адаш деп, ата энеси Адаш деп эркелетип, достору Адаш деп эркелетсе, мен да Адаш дечимин. Адаш, азыр бизди Кудай жакшы көрсө, асмандан бир 10 сом, кызыл 10 сомдук паровоз илгер. Бир 10 сом түшүп калса, биз 10 күн жашайт элек дедим. Анан, Кудай, азыр да ойлосом мен ошол күнгө ушунчалык Аллахка ыраазы болом. Алланын барына ушунча ишенем. Анан ошентип айтып, бир буквально эми өлчөгөн деле жокмун, бир азыр өзүмдүн оюмда бир 5-10 мүнөт өттү окшойт. Баягы сары жалбырактар түшүп, жердин баары жалбырак. Сары жалбырактын үстүнө жамгыр таам атат. Анан акча жатат. Бутум менен мынтип басып, акча десем, мынтип түртүп, "Жетирчи" деди. Ал да менин бутумду мынтип түрттү, анан эки жакты мынтип карап туруп, "Тарт жер бутуңду кана" деди. Анан мынтип, "Ала кой, Кудай" деди. Анан айттым, "Көрдүңбү? Экөөбүз чексиз бактылуу болобуз. Мына Кудай бизди укту" деп сүйүнүп, ушундай коркуп, бирок эки жакта азыр меники деп ким келет десек, артыбызда да эчтеке жок. Алда жактан бирөөлөр кетип баратат. Анан жок. Мына Кудай бизди жакшы көрөт деп октябрга кирдик. Ал кезде жана сетка мода болчу, тор менен эметкен, ошол сеткадан алып алдык бирди. Бутерброд кылып, тиги бирден кичинекей бутерброд менен тиги нан менен, анан бирден стакан кизир ичип алып, кино башталды, киного кирдик, үйгө келип алып, айтып бүт албай, ушунча экөөбүз түн ортосуна чейин ушул элестетип чыкты. Бактылуу болобуз, бактылуу болобуз. Мына Кудай Таалам бизге асмандан акча берди. Кудай бизди Кинону унутуп эле 10 рубль айтыпсыздар да. Кинону унутуп эле ошол акчаны ушунчалык нема. Караңыздар. Анан кийин эртеси күнү ошол дем алыш күн болчу, эртеси күнү сабакка бардык. Сабакка барып, мен тим эле ушул сабакта деги Раматлык Акынбаев бизге хирургиядан лекция окучу. Ошол кишинин лекциясында отуруп, аудиторияда. Айшынын лекциясында мурда ошол лекцияны жазып эле мен жалаң бешке бүттүм да, мединститутта. Жолдошум да селхозда жалаң бешке бүттү. Анан ошол лекцияны окуп эле памятим күчтүү болчу. Ошол боюнча эле көп деле окусам кете берчүмүн. Анан эле тиги лекцияда кулагыма кирген жок, баягы акча кандай болду? Ушуну чын эле Кудайым ышырыпты, кандай болуп түшүп калды. Ушунча чын эле бул бактылуу болом, бул жөн эмес, бул аян. Кудайдын кудурети. Деп анан кийин муну кимге айтышым керек? Анан кийин энем, чоң энем да мындай Молдо Чалыш байбиче болчу, абышкасынын таасири менен. Анан өзүңдүн жакшылыгыңды өтө көп кишиге эле айтпай жүр дечи да. Анан кийин бирөөнүн сугу бар, бирөөнүн көзү бар, бирөөнүн сөзү бар, айтпа деп. Баякын ойлонуп эчтеке дебей, анан кийин кечке неметип жүрүп сабактан келдим. Экөөбүз тең тиги да ойлонуп чыгыптыр, мен да ойлонуп чыгып, экөөбүз келип сабактан келип, ал келичекте деп мен бир кичинекей неме бар эле, ларечка, ага барып, андан ливерный колбаса жегенбиз. Баягы ливерный колбасадан кичинекей алып, кичинекей кусок нан алып, анан үйгө келип, анан кийин баягыны колбасаны кичинекей майдын, пахта майдын калган жугуна кууруп, нан менен жеп, жармабыздан ичип, пенсия стипендия тийгенче жетет экен калган, экономдойюн деп ушунча сүйүндүм. Анан жолдошум эчкимге айткан жокмун десем, сен да айткан жоксуң десем, жок айткан жокмун деди. Анан бир жакшы жолдошубуз келип калганда анан ошого чынын айттык. Ай, биз деген ушинтип акча таптык десек, ишенишпейт. Анан мейлиңер эми мындай заставить этпейбиз эми, ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер ай бул жомок, ай койгулачы деп. Ошондой күндөр болгон балам. Мен ошон үчүн Аллахтын барына ушунча ишенем. Алла Тааланын ырзкысы да. Эми бир неметип, эми азыр акырындан жыйынтыктайлы, аябай сонун маек болуп атат. Муну немени айтам? Мына караң, азыр жаш кездеги турмуш айтып атасыз да. Кандай кыйынчылыктар менен турмуш курдуңуздар эле? Азыркы жаштарга сиз оюңуз кандай? Анан кеңешиңиз кандай? Насаатыңыз кандай? Үмүтүңүз кандай? Азыркы жаштарга мен мындай деген кеңеш кылармын. Азыр Кудайга шүгүр. Турмуш ушунча жетиштүү. Бардыгы бар. Азыр заман жакшы. Заман тар деп айтып атабыз, тар эмес, кенен, пейил жаман. Илгерки жокчулук убакта пейил кенен болчу. Эштен өтүп баратып, мисалы мен чоң атамдар бээ байлашчу, эштен кетип баратканда кыйкырып, кымыз ичип кет, уят болот, желеге токтогон деп, кымыз берчү.
азыр кымыз бермек турсун, кымызды сатып тамак келсе бирөө бербей катып коюп аткандарды да көрөм. Сатып анан катып, Анан ошондуктан пейил дегенин коюш керек биринчиден. Анан экинчиден мен жаштарга айтарым, жаштар чыдамкай болуш керек. Кичинекей бир нерсе болсо эле болду, мен кетем, ажырашам деп балдар ошо ызы чуу кылып чыгышат. Балким бирөө адегенде сүйлөшүшөт, жакшынакай жүрүшөт, ортосунда махабат болот. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин турмуш дегенде сөзсүз беш кол тең эмес. Өйдөсү чыгат, ылдый чыгат, бир күн аш, бир күн ток. Ал кандай жакшы кыйын турмуш болсо да бир нерседен кемчилдиги болот. Ошол кемчилдикке чыдай билиш керек. Көтөрө билиш керек. Эгер сен жолдошуңду даана сүйдүңбү, ошол сага татыктуу, сен ошонун баардыгына чыдагын. Аны менен кошо күй, аны менен кошо тоң, аны менен кошо ысы, анан ал энатасын кандай сыйласа, сен ошондой сыйлап кой, сен ошондо ханыша болосуң деп мен кыздарыма айтам. ошо эми ошол 10 рубль тапса ушундай сүйүнүп, нанга жетпей жармашып жүргөн апанын азыр жашы канчада? 83-төмүн. Ай, эч кимге айтпам. Себеби көз тиюп кетиши мүмкүн. Канча бала төрөдүңүз? 12-ни төрөдүм. Азыр 8 балам бар. 4 эгиз балдарым кайтыш болуп калды. Анан 2 кыз дагы ошо төрөлгөндөн кийин деле баягы бешиктен дегендей эле жашка толбой эле кайтыш болуп калышты. Анан кийин ошо менен аларды 4-төнү кошкондо баары бир баягы жаны менен төрөлгөн бала эсепке кирет экен, Куран окуп койгондон кийин. Анан ошондо мен 12-ни төрөгөн болуп эсептелем. Анан дагы болгон окуялар болгон иш кылып 15-16 болуп кетпек экен деп мен азыр кээде өзүм таң калып калам. Кантип ошолорду төрөдүм экен деп. Азыркылар 2 бала төрөгөндөн кийин эле ой болду, болбойт, бүттү дешет. Баланын өзүнүн рызкысы бар, айланайындар. Мен жаштарга айтар элем. Кудайым берсе, өз рызкысы бар, баарынын. Даже келген коноктун өзүнүн рызкысы бар. Ушуга пейлеңерди жакшынакай коюп, жакшы тилек менен, жакшынакай ой менен жашасаңар, Кудай өзү берет. Анан чыдамкайлык керек. Турмушта биринчи ушу туруктуулук, анан кийин ынтымак керек. Анан бири-бирин түшүнүп жашаш керек. Дайым түшүнүп жашаш керек бири-бирин. Эркек балдар эштен келгенде баягы кызматкер болсо, мен кызматкермин деп кызматын доомат кылып кыйкырбай үйгө келгенде жөнөкөйлүү баягы үйдөгүдөй тияктагыны ташташ керек конторго, кабинетке. Кыз балдар күйөөсү келгенде баягы эмнеге чыктың, анан эмне турдуң деп отчет алгандан көрө жайнатып тамакты берип тосуп алса, эч кандай уруш да жок. Тигинин жүрөгү делжирейт, сенин жүрөгүң делжирейт. Силерди көрүп балдар чоңойот. Энатаны көрүп чоңойот балдар. Биз көбүнчө ошо улууларды көрүп, энатабызды көрүп ошондой турмушка жеттик го деп ойлойм. Туруктуулук керек дагы, чыдамкайлык керек, анан ынтымак керек. Гүлсүн апа, бая айтпадыңызбы бала кезде индиялык фильмдерге бир серия, бир кээде 2 серия болот эле деп. Биздики дагы менимче 2-3 серия болот окшойт. Себеби сиз менен аябай сүйлөшкүм келип атат, бирок мен сапарга чыгып атпаймынбы. Ошон үчүн азыр ойлоп атам да, мындай көрөрмандар дагы көрсүн, анан кийин кийинки сөздөрдү уланталы, анткени сизде чоң бир кенч бар, казына бар, ошону ачып айтсаңыз. Азыр эми ушул көрөрмандарыбызга, эл журтубузга бир батаңызды берип коюңуз. Эми мен элге карылык берер батам эки жакты көрүп отуруп, азыр мен күнүгө өзүм тесмемди кармап алып, Аллахтан тилек тилейм. Кудай ушу кыргыз элиме биринчи ынтымак, молчулук, токчулук рызкы берсе экен. Жаштардын аң сезими болсо экен. Ушу тынччылык болсо экен. Кыргызым гүлдөп өнүп өссө экен. Ушу кенедей мамлекет Сингапур кандай. Жок дегенде ушу Сингапурга жетпесе дагы бир акыркысы болбой бир 7-8 орунга жетип калсак экен. Ушу биздин азыркы жаштар акылдуу болсо экен. Ушул жаштарга Кудай берсе экен, ушулар көрсө экен, биз көрбөгөн жамандыкты булар көрбөсө экен. Ушулар жакшылыкты гана көрсө экен деп ойлойм. Тилегим ушу элге Кудай таалам ынтымак берсин, рызкы берсин, молчулук берсин, токчулук берсин, ар дайым бири-бири менен сый урмат берсин. Амин. Анан ошол рызкысы мол болсун элдин. Дайым ойлогондору жакшылык болсун. Жолдору шыдыр болсун жаштардын. Ойлогону ордунан чыгып турсун. Бүт ушу кыргыз элим бир гүлдөп өнүп өсүп, ушул биздин жаштар келечегибиз жакшылыкты көрүп, ушул кыргызды бир алга алып чыгып, ура, биздин Кыргызстан деп кыйкырып тургандай болсок экен. Мен ушуну гана тилейм. Амин. Рахмат апа, чоң рахмат бар болуңуз. Чоң рахмат. Дагы Кудай буйрса, жараткан мүмкүнчүлүк берсин. Апа менен сөздү улантабыз. Көптөн бери таанышып, бүгүн атайын көрүштүк. Кудай колдосун, аманчылыктарыңызда кайрадан көрүшкөнчө. Мен сага да рахмат айтам балам. Абдан чоң рахмат. Мен ушунча абдан ыраазымын.
айтырга сөз жок. Сөзүм жетпейт, жазарга кагазым жетпейт. Эки дүйнөдө бактылуулукту каалайм, айланып кетейин. Амин. Дайым ушул, мен дайым кайда болсо жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр болсун. Ойлогон оюңдун баары ордунан чыгып турсун. Жана кыздарыңдын жакшылыгын көрүп, ошолордун кучактуулук удасын күтүп, кумардан жанып, төрлөрүндө отуруп, ушундай бизге окшогон дөөлөттүү, бактылуу карыя байбайча болуп, экөөңөрдүн башыңар бир жаздыктан агарсын чачыңар. Чоң рахмат.